Алыскы Өзгөн районунун Жазы айыл аймагы Ош шаарынан 75 чакырым алыс аралыкта жайгашып 4 айылдан турат. Дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенген аймак калкынын саны 16 000 адамды түзөт. Бизде 4 айылда 4 мектебибиз, 5 бала бакчабыз бар. Калк бул жерде основной бизде жер менен тирикчилик кылышат, мал чарбачылык, анан жерди өздөштүрүш боюнча ушул дыйканчылык менен алек кылышат. Өткөн жылкы президент Сооронбай Жээнбековдун аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган жарлыгынын негизинде аталган аймакта бир топ алгылыктуу жумуштар аткарылып, көп жылдан берки көйгөйгө айланган таза суу маселеси чечилип, айыл эли ичүүчү таза суу менен камсыз болушкан. Мурун жашаганыбызда бул жерде асфальт жок болчу өзү негизи. Асфальтты коюп жакшы, айыл өкмөткө жакшы, ушуга да ыраазыбыз. Суу маселесине келсек, суу маселеси биз сууну алыстан ташыйт элек мурун, азыр жакшы, жаныбызда суу. Ал эми быйылкы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында ички жолдор оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, 2 айылдын жолу асфальттанган болсо, жергиликтүү казнадан айылдарга интернет киргизүү пландалууда. Быйыл ушул өлкөнү өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында дагы айылдарыбызды, ички жолдорду 1-2 километрден ашык асфальттадык. Андан сырткары биз дагы интернет санариптештириш жылына биз интернет киргизип атабыз. Проводной интернет бул жергиликтүү бюджеттен ошол 500 000 акча каражатын сарптап бүгүнкү күндө ошол проводной интернет киргизип жатабыз. Карадыйкан айылындагы Карадыйкан каналындагы жыгач көпүрөнүн ордуна быйыл 1 миллион сомго жаңысы салынды. Эски көпүрө жаш балдар үчүн кооптуу болуп, айрым учурларда бөбөктөр сууга түшүп кеткен учурлар дагы катталган. Бул көпүрөнү МЧСтен 500 000 сомдук материалдан жардам берилди. Айыл өкмөттөн 300 000 айыл өкмөттүн өздүк салым акчасы болду жалпысы. Анан бул көпүрөнү биз жалпы бул жакта дагы жогору жакта адырдын түбүндө да үйлөр бар. Аларга өтүш кыйын. Анан жогоруда көрдүңүздөр, өзүңүздөр нарыкта жыгач көпүрө бар. Ал көпүрөдө жылда бизде бул жерде жаш балдар сууга түшүп кеткен, ошондой учурлар бизде көп болот. Аталган көпүрөнүн курулушуна жергиликтүү калк, чет өлкөдө иштеген демилгөлүү айыл тургундары кол кабыш кылып, ашар жолу менен бүткөрүлгөн. Бул көпүрөнүн бүтүшү бул ашарынын методун бүтүрдүк. Бул жерге элдин, калк өзүбүздүн мына местный калктар чыгып, өздөрү уста болушуп, проектин, конечно, өзүбүз чыздырдык, башка кылдык. Бирок основной күч, иштей турган күч бул жерде жергиликтүү калк чыкты да. Калктын да өзүнүн салымы бар бул жерге. Мисалы, Россияда иштеген, бул деле сырткы инвестиция деп койсок болот. Ошо Россияда иштеген биздин ушул айылдык бордошторубуз дагы өздөрү салымын кошушуп, акчасын кошушуп, бул жерде ашар менен иштеген балдардын тамак ашын көтөрүп беришти. Жаштарды спортко тартып, ден соолугун чыңдоо максатында Карадыйкан айылына республикалык казнадан спорт зал курулууда. Сметалык баасы 24 миллион сомду түзүп, 15 күндөн кийин колдонууга берилмекчи. Мындан тышкары сырттан инвестиция тартылып, Жээленчи айылына жаңы мечит курулган. Айсара Тыналыкызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Ош облусу, Өзгөн району.